эт келе усталар үйдө көбүрөөк эле, мен эт эле алсам болот эле деп бир кыялданса эчтеке эмес ал. Али ниет кылы элек адамдар ниет кылы берет. Курмандык соем деп алып келип туруп койлор өлүп калган болсо же башкалар эмне болот деген анда. Курмандык союунун өкүмү биздин мазхаб боюнча важип да. Эми талаштар бар, мустахаб дегендер дагы бар. Бирок бизде важип болгондуктан милдеттүү. Важип деген сөз аткарылышы керектиги өтө зарыл болгон деп которсок болот да. Өтө зарыл амал болгондуктан биз Кыргызстан боюнча иншалла ушул нерсени сүйлөп атабыз. Анан бир өкүм бар. Биз сөздүн башында акы баштап 10 күндүк дедик. Бул 10 күндүктө башка амалдар бар, билесиздер, орозо кармоо. Ажылыкта жүргөндөрдөн башка бизге өзүнчө өкүм да. Мына бисмилла бүгүн 3-чү күн болуп калды. 10 күн бою, тагыр айтканда, Арафа күнгө чейин орозо тутуш бул мустахаб амалдардан. Жана өзгөчө пайгамбар айткан ида дахалал ашр, тагыр айтканда ашрал аваил да. Алгачкы 10 күндүк эгерде кирген болсо, мен Зилхиджа, Зулхиджа айынан деп. Эскертип атабыз. Зулхиджа айын 3-чү ай уже 10 күндүн 3 күнү өттү. Ва арада ахадакум ай юдахия. Силерден бирөө курмандык кыламын деп ниет кылган болсо, фала яхуду мин ша'рихи вала мин адфарихи шай'ан хатта юдахия. Ал адам чачынан дагы, тырнагынан дагы эчтекени албасын. Куду ихрамда жүргөндөр албайт го. Ошондой албай жүрсүн, курмандыгын сойгонго чейин дейт. Курмандык соем дегендер үчүн өзүнчө бир өкүм. Неге дегенде ажылыкта жүрөт го бир туугандарыбыз. Ошо ажылыкта жүргөндөгүлөрдүн кээ биркелеринин амалдарын окшотуш үчүн ажыда жүрбөгөндөргө буяка бизге өкүм кылынган. Эмне кылышыбыз керек? Мынакей мен курмандык соем. Ошол курмандык соем деген адам Зулхиджа киргенден баштап 10 күн эчтекесине тийишпейт, тырнагын албайт, чачын албайт, туруп турат дагы. Келип айт намазын окуйт, айт намаздан чыгып курмандыгын соет, андан кийин тырнактарын алат, чачтарын алат. Бул мустахаб амалдардан иншалла. Эгерде өтүп кетти го эми, эмне болот эми? Биз билбей калппыз. Мурун айтсаңыз болот эле дамла десеңиздер, боло берет. Мына бүгүндөн баштап койсоңуздар да болот. Анткени Алла Таала бизге өзүнчө жеңилдик берген. Бүгүндөн баштап ушул курмандыкка ниет кылган адамдар ошонусун тек койгондо жакшыраак. Бирок бир өкүм бар. Мустахаб дедик. Мен курмандык соет элем, бирок тырнактарды, чачтарды алып эле жүрөм десе эчтеке эмес, боло берет ал. Жакшыраагы булчу. Мындай маселе тетири жакка түшүнүп кетпесин. Мен курбандык союн дедим эле, уже чачты алып алдым, же чачты алганга милдеттүүмүн, эми сойбойм дебесин. Курбандык өзүнчө важип амал, болгону ушу чачты албай туруш жөн эле мустахаб амалдардан иншалла. Анан курмандыкка союла турган жандыктар дагы өзү чектөөгө алынган, белгилүү. Кайсылар? Төө, уй дегенде өгүз, уй, топоз, жапайы уй бардыгы кете берет. Жамус деп коет го, бизде жок мындай ысык өлкөлөрдө. Койдун ичине эчки да кошулуп кете берет, эчки да кошулар. Ушул 3 гана жаныбарлардан курмандык кылса болот. Мындан башкалар койт. Жылкыдан курмандык кылса болбойт. Кийик атып келип турган курмандык кылса болбойт. Ушул 3 гана жандыктан союш милдеттелиндирет. Ага өзүнчө Хаж сүрөсүнүн 34-аят, билесиздер, Хаж сүрөсүндө ажылык тууралуу курмандык жөнүндө келген. Вали кулли умматин жаална мансакан лиязкуру исмаллаху ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам деп Алла Таала өзүн айткан. Ар бир үммөткө биз ибадат кыла турган орун кылып бердик, Аллахты эстеш үчүн. Жана биз ырызык кылып берген нерселерден бул бахиматил ан'ам деп баягы ан'ам деп аталат. Атайын курмандыкка жарай турган 4 бүттүү жаныбарлардан деп Алла Таала өзүнчө белгилеп берген. Анан сөз кетет. Курмандык кылгандан көрө азыр кой кымбатыраак болуп калат. Этин алып таркатып койсо кандай болот? Эми жеке иштихаттар чыга берет, билесиздер, элдин арасындачы. Жанагы сөз бар го. Ажылык кылгандан көрө асфальт куйсаң мындай болуп калат, көпүрө куйсаң мындай болуп калат деген мындай шариаттын шысын билбей туруп, бирок шариаттан бир өкүмдөрдү чыгаргысы келген адамдар ham жок эмес, бар. Ошондой ой келет. Келип калса мындай дегенде ой болушу мүмкүн. Жөн эле эт таркатып койсом эмне болот? Кээде арзан түшүп калат го. Эт таркаткан болбойт, анткени сөзсүз түрдө бул курмандык күнүндө кан агызыш керек. Бисмиллахи Аллаху акбар деп агызганы ибадат. Андан кийин эти өзүнчө ибадат. Этин таркаткан. Кандай түшүнүктүү?
Бисмиллаху акбар деп союш өзүнчө важы ибадат. Андан кийин этине келебиз. Этинде кылабыз. Же жеп коебуз, же таркатып коебуз. Ал жагы өзүнчө бир өкүм. Эгерде 7 түрдүү адам бир өгүз сойгон болбосо, алар негизинде союлуш керек. Союлуп бүткөндөн кийин анан башталат. Не кылабыз? Шу бойдон эле муктаждарды таркатып таштайлыбы? Же алып кетебизби десе, союлуп бүткөндөн кийин мен өлүшүм барын бергиле, мен үйгө апарып холодильникке салып коем десем, ол өтө турган нерсе. Бул эти башка маселе. Союлуш башка маселе. Бирок бир шарты 7 адам топтолуп аткан убакта бардыгы курмандыкка деп ниет кылыш керек да. Бирөөсү айтса, мен эт эле алам. Мен курмандык деген ибадатты билбейм десе болбойт. Анда ол шерикти коюп турабыз да, башканы алабыз. Анан 7 адам тең курмандыкка деп союп, ушу кеткенде 1,5 үйүндө отуруп алып, эт келе усталар үйдө көбүрөөк эле, мен эт эле алсам болот эле деп бир кыялданса эчтеке эмес ал. Анткени башын акча берип атканда курмандык деп ниет кылында ошол менен өтөт иншалла, ибадат өтөт иншалла. Бирок жакшырагы, эң жакшысы не болот? Сөзсүз түрдө эттер таркатылганда өзүнүн тартиби менен муктаждарга таркатылган жакшы. Анткени Аллах Таала Куранда Хаж сүрөсүнүн 36-аятында Куранда да айткан, курмандык нети жөнүндө факулу минха ва ат'имул қани' вал му'тар деп айткан. Жегиле ошол эттен, курмандыгыңардын этинен жегиле, жана жедиргиле. Қани' деген сөз мына беймуктаж, канаат кылган адамдарга, жана вал му'тар муктаж сурап келген адамдарга. Мындан эме кылып чыгат, өкүм кылып чыгарылат. Эттер көш 3кө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү өзүң үчүн алып желенет. Үйдө коюп койсоңуз, балким 1 күн, 2 күн, 3 күн, 1 жума желенет. Мисалы кой сойсоңуз, койдун 3төн 1 бөлүгү үйдө турат. 3төн 1 бөлүгү байлы адамдарга берип жедирсип таратканда, тууган уруктарыңыз Кудайга шүгүр байлы адамдар, тууган урук, кошуна колоңдорду чакырып, куурдак кылып, же шорбо бышырып, тамак кылып таркатылган болсо жакшыраак. 3төн 1 бөлүгү накта муктаждарды таап таркаткан жакшыраак болчу. Ал эми мынандай болбой башкачараак таркалтса эми эчтеке эмес, бирок ушундай кылынганы жакшыраак иншалла. Анан дагы бир абделдик бар. Уй сойгон жакшыбы, төө сойгон жакшыбы, же кой сойгон жакшыбы деп. Бул маселеде дагы алымдар ар түрдүү ойлорду айткан. Жакшырагы биздин мазхаб боюнча, Имам Азам Абу Ханифа мазхабыбыз боюнча күч жетсе төө союш керек. 7 адам бирге, 5 адам бирге, же уй союш керек. Авдалия жагынан болчу, же 3-чү деңгээлде кой сойгон жакшыраак. Неге дегенде, бул дагы көбүрөөк муктаждардын тарабын көбүрөөк караган жакшыраак деп айтат Имам Азам Абу Ханифа. Анткени канчалык чоң жаныбар союлган сайын, анын эти дагы көбүрөөк болот, көбүрөөк адамдарга жетет. Ошондуктан эгер мүмкүнчүлүк болсо, мисалы азыр жакшыраак аламыз, эптеме эмес. Жакшыраак кой аламын дей турган болсо, 20 миңдин өйдөсү болот да, туура. Ошону ошол эле маалда 7 адам биригип туруп, ошо 20 миңдин өйдөсү топтой турган болбосо, өтө жакшы эттин килограммда көп болгон, мисалы уй же өгүз келет алчы. Ошондуктан эме улуу имам Абу Ханифанын айтканын кылып, ошол уй сойгон жакшыраак топтолупчу. Анткени топтолгондун да бир жакшы жери бар туугандар. Жакшы жери кандай? Биринчи кезекте Имам Азам Абу Ханифа айткандай көп эт болот, көп муктаждарга таркайт. Бул бир. Экинчиси, шерик издегенде, шерик болгондо билесиздер, жамаатта барака бар. Алла Таала көп биригип ибадаттарды кылгыла деп көп буйруган. Көптүктө барака бар. Үчүнчүсү, али ниет кыл элек адамдар ниет кыла берет. Мисалы мен уй соел дей турган болсок, 7 адам толтуруш үчүн ар кимге чалып чыгасыз, палан соёсуңбу давай кошул депчи. Десе ал союш ойдо ham жок болгон болсо, мейл союп коеюн, эми банктан которуп коеюн деп баштайт ушачы. Ошондо али ниет кыл элек адамдардын дагы ниет кылышына себепчи болуп калынат. Ал эми союлганда көптөлөшүп бир адам эмес, көпчүлүк соёт. Ошондуктан уй сойгондун артыкчылыктары көбүрөөк эсептелинет. Анан курмандык сойгондун убакыттары билесиздер, качан Курбан айт күнү, Курбан айт намазын окуп бүткөндөн кийин союлган эме, бул ибадат эсептелинген, курбандык эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аввала ма насакна фи яумина хаза
бул күндө эң биринчи кылына турган ибадаттарыбыз ас-сола, намаз окуйбуз, айт намазын. Сумма забх, андан кийин курмандык соебуз. Фаман забаха кабла сола, ким намаздан алдын союп койгон болсо, намаздан алдын кимдер соет? Кээде жыл айттык кылам деп аксакалдар кээге чейин союп асып коем деген болсо, фатилка шатул лахмун каддамаха ли ахли, ал жөн эле эт үчүн эле союлган эле жандык болот, курмандыкка кирбейт. Мындан башка ибадаттар жок деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Анан этти кимде ким курмандык соем деп алып келип туруп койлор өлүп калган болсо же башкалар эмне болот деген анда алмаштырып союш керек. Анткени бизде өкүм важип болчу. Важип болгондуктан важиптын ордун кайра толтуруш керек. Анткени алып келип алгандан кийин өзгөчө ниет кылып алгандан өзүнчө назыр дагы болуп эсептелинип калат. Курбандык күнү кыйын болсо дагы, биз шаарда жашайбыз, шарт жок десек дагы, эптеп кымбат болсо дагы алып келип туруп, бисмилла деп туруп, ошол мууздап курмандык кылышыбыз керек. Бул бизге Аллах тарабынан берилген ибадаттардан. Аллах таала барыңыздардан ыраазы болсун.